Саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн. Кутман күнүңүздөр менен достор, баарыңыздар менен Саламат Тайм подкастын баштадык. Аты жөнүм Айнура Миназарова жана бүгүнкү биздин коногубуз Док университет клиникасынын урологу, негиздөөчүсү Моңолов Нурбек Кытайбекович төрүбүздө. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Нурбек мырза, иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Бүгүн сиз менен жалпы жонунан эркектердин ден соолугуна кантип кам көрүш керек, ооруларды алдын алуу тууралуу сөз кылып атабыз. Өзгөчө баары эле импотенция дегенден коркушат эмеспи? Ушул нерсеге да бир аз токтолот элек. Анда Кыргызстанда жалпысынан сизге келген пациент кардарлардан улам кайсы оору көп кездешет деп айтасыз? Ушул бир гана эркектер тууралуу сөз кылалы. Ошо мындай мырзалардын ден соолугу мындай өзүнчө бөлмөбүз бар да. Атык ден соолугу бериле да. Анан мырзалардын ден соолугу десе ошо жыныстык, анан репродукциялык ошол жактарды эле карайбыз да. Атак эгерде ден соолук деген мындай терминге карасак, бул деген бул жөн эле дене ден соолугу эмес да, мындай физический состояние эмес, бул деген моральный, ментальный дагы ден соолук болуш керек, мындай адекватный болуш керек да эркекчи, плюс социальный деп коет да. Социум айлана чөйрөдө эркек киши деген мындай өзүнү жакшы сезиш керек да, ошол ягы дагы кандай жашап атат? Жашоосу дагы ден соолукка кирет да. Жаман жашап, бирок денеси чын эркек мырза, бул деген ден соолуктуу эмес да. Бул социальный статус, бул мээ, анан бул ден соолук, анан только жыныстык жанагы органдардын ден соолугу да. Анан эгерде ошо мырзалар эле ошол жагын эле карасак, бул эми изилдөөлөр көп, мисалы инфекция передающим путем да, не деп коет кыргызча? Жугуштуу оорулар. Жугуштуу оорулар. Анан мен инстаграмыма, личкама жазгандын бир 2 эле көйгөй да. Бул жыныс мүчөсүнүн размери, анан эрте бүтпөй, анан жакшы турбай аткан да. Ошо менен эле кайрыла беришет да, эми инстаграмгачы. Инстаграмга ошо менен эле кайрыла беришет. Анан ойлоп коем, бул көйгөй бизде көп окшойт депчи. Түшүнүктүү. Демек, көбүрөөк ошол нерсеге кызыктар, кардарлар. Анан бирок деген баарын эле айтам да, бул деген ошо эрте бүткөнүң жыныстын размери бул эчтеке ролду ойнобойт. Эгерде социальный статусуң жакшы болсо, эгерде ментально эркек киши эркек болсо, мындай характери күчтүү болсо, эми денеси мындай слишком лишний вес эмес, слишком арык эмес, ошондой кармап турсаңыз, анда мындай бул жыныстык мүчө эчтеке ролду ойнобойт деп кеңеш берем да. Анан болбой эле кайрыла бергендер анан айла жок, бир дарылайбыз, бирдемелер кылабыз да. Репродуктивдүү система нормалдуу болуш үчүн эркектер эмне кылбашы керек, эмне кылышы керек? Эми бир кеңешим, активный образ жизни да. Бир эркек негизи эркек деген ошо мен түшүндүрө албай атам, ошону жакшы түшүндүрө албай атамбы? Мындай ментально здоровый болуш керек да, ментально. Мээси мындай ден соолуктуу болуш керек. А мээси ден соолуктуу деген бул өзүнүн характери, өзүнүн жоопкерчилиги, өзүнө, айланага жоопкерчилиги, анан аялга жоопкерчилиги. Ошо репродуктивный жыныстык көйгөйдү эмнеге эркек көтөрөт? Аял кишиге жагыш үчүнчү. Анан баарын айтам, жыныстык мүчө менен аял кишиге эч качан жакпайсың. Хоть гигантский кылып ал, хоть кичине кылып ал, аны менен жаксайсың. Ошон үчүн биринчи очередь менин характериң эркек болсо, характериң күчтүү болсо, любой аял киши сага жабышат, любой аял киши сүйүп калат. Ошон үчүн бул деген эң акыркы проблема деп айтам да. Андан кийин анан ушу башкаларды чечиш керек депчи. Ошол болуш керек да. Анан эми мындай да, даже бизнесмендер даже айтат да, миллиардер жанагы бай кишилердин да, кээде мен дагы байын деп ютубтарды көрөм да. Мээ менен дене дружить этиш керек депчи. Бири-бири менен дос болуш керек. Мээ эгерде ден соолуктуу болсо, ал эркек өзүнө иштей алат. Ал эрте тура алат. Ал спортко бара алат. Ал деген лишний тамак жебегенге күчү жетет, моральный күчү, эрктүүлүк келет. Ошо бир 2 километр чуркап же болсо басканга эрктүүлүк келет. Анан ошон үчүн мындай эркектин проблемасы мээде, мээси ден соолуктуу болсо, өзүнө жоопкер, өзүнүн денесине жоопкерлик болсо, анда деген көйгөйдүн баары чечилип калат го дейм да. Түшүнүктүү. Демек, мырза биринчи акыл оюн машыктырышы керек. Ошону жакшы түшүнүп коесуң, может. Мындай акыл орунда болсо, денеси дагы орунда болот, жыныстык жанагы ответственный дагы болот, өзүнөчү жоопкерчилик болот. Жөн эле налево направо бир эле аялды таап алып, же болбосо барып калса деген жанагы презерватив кийип дегендей. Эгерде гормональный бир сдвигтер болсо, доктурга барып көрүнүп өзүнө оңойлот да. Ошон үчүн биринчи өрөт акылды оңош керек да, акылды, мээни оңош керек да. Ошондо баары оңоло берет да. Менде суроо пайда болуп кетти. Анда мырза өзүнө ишенимдүү
болуш керек экен да, мындай өзүнө ишенген уверенный эркектер болот го. Бул нерсе да маанилүү экен да демек. Жок, бул нерсе мисалы кыздарга жагыш үчүн дагы маанилүү, өзүнө өзү эркек болуш үчүн дагы маанилүү, ден соолуктуу болуш үчүн дагы маанилүү да. Мисалы мына сизге эле суроо да, сиз кызсыз да. Характери күчтүү эркекти тандайсызбы, же болбосо сонун кийинип турган эркекти тандайсызбы? Сонун кийинген, бирок характери кандай? Характер да, эркек кылган характер да негизи. Албетте характерин карап тандайсың. Эркек эркектик мүнөзү менен болушу керек деп. Жана мисалы акчаны да карап калдык азыр. Эми аны түшүнөбүз. Үйлөнүп багыш керек, аны бакпаган эркек. Сени багыш керек жок дегенде. Ал дагы характер да, ал дагы мээ да. Ментально өзүнө ответственный киши ал түшүнөт. Бул кыз менен дружить этсем, бул менен биз үйлөнгөн атсам, буга мен условия создавать беришим керек. Мен балдарым деген ачкадан кыйналбаш керек, жакшы школго барыш керек. Бул жоопкерчилик. То есть жоопкерчилик, ал над собой работает да. Ошон үчүн бүт көйгөйдүн баары эгерде ментально биз образованный, акылдуу, күчтүү болсок, анда башка көйлөргө да чечилип калат го деп ойлойм. Эми профилактика жөнүндө сөз кылалы. Негизи эркек адам урологко жылына бир барып текшерилип, өзүнүн ден соолугуна, саламаттыгына канчалык көңүл бурушу керек? Барбы бизде ушундайлар? Мындайлар көбөйүп атат. Бул жакшы көрүнүш. Анткени телевидение, интернет баары эметип атат, күчөп баштады окшойт. Анда эркектер көбөйдү да, ал радует да. Бизге да, бизнес дегенде тамаша. Эми бирок эркек төрөлгөндөн баштап жыныстык ошо мүчөлөрүнө, жыныстык органдарына көңүл буруп туруш керек. Доктурлардан баштап да киши төрөлөрү менен доктур жумурткасын караш керек. Эркек мүчөсүн караш керек. Туура жерден siiп атабы, чочогунун размери жакшы эле экен, жумуртканын размери жакшы экен, орунда бар экен. Чоңойгон сайын карап туруш керек. Ата-энеси болобу, доктурлар болобу, педиатрлар болобу карап туруш керек. Бул мүчөсү өсүп атабы, жумурткасы орунда, жылып кеткен жокпу, травма алган жокпу деп. Подростковый возрастта, подросток болгондо, өспүрүм болгондо. Бул жерге жүндөр чыктыбы, эмнеге сакалы өспөй атат, эмнеге булчуңдары чыкпай атат деп дагы көрүнүп туруш керек. Анан өзүнө эми эркек уже чоңойгондон 18 жаштан кийин уже өзүнө ответственный болуп калат да. Жөн эле жанагы жугуштуу ооруларды жугуспай, анда билимдүү болуш керек да. Мун менен жүрүп атам, бул кыз таза бекен. Же болбосо случайно бир жанагындай связьтар болуп калса, презерватив кийиш керек. Болбой калды, кийбей калды, же болбосо жөн эле сомнение болду. Андан эртеси доктурга барыш керек. Менде ушундай болуп калды деп урологко көрүнүп туруш керек да. 40 жаштан кийин бир жылда бир жолу бул обязательно урологко барып туруш керек. Бул эрекциясынан баштап проблемаларды, анан рак деген, рак простаты, ар кайсы оорулардын баары башталат да. Ошо урологко көрүнүп туруш керек да. Баары бир деген качество, эркектин качество жизниси деген, бул деген 40 жаштан кийин это социальный статус, мен эмнеге жеттим деген баары любой эркек суроо берет да. Анан жыныстык статус или эркек статус да. Мындай признание женщин деп коет, аял кишилер ошолор баары керек да. Анын баарын тең урологдор менен көйгөндөрү чечип туруш керек да. Ушул изилдөөдөн анализге тапшырганда, урологко барганда эмне кылат экен, УЗИге эле түшүрүп коет деп көп мырзалардан угуп калам да. Негизи ушул анализ комплекстүү түрдө кандай өтүшү керек? Мындай да, комплекстүү түрдө мындай чекап деп коет, мындай түрлөрү бар да. Эгерде мындай нарушениялар жок болсо, профилактика болсо жөн гана. Нарушениялар жок болсо, мындай аял менен жашаган киши болсо, анда деген УЗИ, жана ПСА деп коет, просто специфический антиген. Анан жана лишний веске ошондойлорго эле текшерилип койсо болот да. Мындай сверх деле, мындай естественно эчтеке деле жок. Текшерет десе жанагы бир компьютерден өткөзүп, андайдын деле кереги жок. Именно эркектердики анча чоң деле маселе жок да. Естественно жүрөгүн, мындай дем алганын жана вела эмелерибиз бар, ошолорго өтүп койсо болот да. Анан эгерде мындай холостой болсо, жыныстык катнаштар көп болсо, анда ал башкача чекап да. Анда инфекция передачи путем дагы эмелерди алабыз. Жана спидке тапшыртабыз, сифилиске тапшыртабыз, ал башкача чекап болуп эсептелет да. Түрлөрү бар, бирок аны урологдорго кайсы любой адис аны жазап берет да. Рахмат. Биз саатыбыздын соңку мүнөттөрүнө келип калдык. 10 мүнөттүк убакыт көз ачымганча өтүп кетти. Сизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат айткым келет. Анан албетте биз менен байланышып, агай менен байланышканга да мүмкүнчүлүк болот. Эгерде сиздерде суроо болсо, баардык суроолорду ылдый жакка комментарийде күтөбүз. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн.